чоң суунун боюн жекелеп, ошол жерде оюна келгенин кылган, жоолукканын тытып, моокуму канган көкжал болуптур. Ошол суунун боюн ээлегенине 50 жыл болот. Бирок топук кылып тойбой, акыры алкы жаман карышкыр деген атка конуптур. Күндөрдүн биринде жоортуп келатып, карышкыр канаты сынган карчыгага кезикти. Кубанычы коюнуна батпай, «Ой, мен сени жеймин», деди. «Эмне үчүн, каке? Корсагым ачка, таппадым сенден башка», деди карышкыр тилин салаңдатып, шилекейин агызып. «Андай кылба, каке. Мени жегениң менен карыныңа как, жумуруңа жук болбойм. Карап көрсөң, аркайган гана сөөгүм турат. Мындан ары бассаң, тетиги дөбөдө узундугу бир кулач чучук жатат. Ошону жесең, оюңча тоесуңбу?» деди карчыга. «Эмесе макул», деди да карышкыр желген бойдон дөөгө чыгып барды. Айткандай эле бир кулач чучук жаткан экен. Аны көрө сала, «Ой, узун чучук, араң жеттим чуркап учуп. Мен сени жеймин», деди. «Эмне үчүн жейсиң? Корсагым ачка, буйрубаптыр сенден башка», деп карышкыр тилин салаңдатып, шилекейин агызды. «Жок, каке, мени жегениң менен тишиңе тыгын да болбойм. Андан көрө тетиги кырдашсаң, акулак жүрөт. Ошону жесең, капшытың чыкпайбы?» Муну укканда карышкыр ичинен кымыңдай түшүп, желип жортуп, кырдашып, улакка кандай жеткенин өзү да билбей калды. «Ой, улак, мен сени жеймин». «Эмне үчүн? Корсагым ачка, буйрубады сенден башка». «Жок, каке, мени жебе. Көрчү, кандай арыкмын. Этим көк жашык, каным бир кашык. Мени жегениң менен тойбойсуң. Мына бул тоонун ары жагында чоң кара эчки бар. Ал семиз, ошону жесең жыргабайсыңбы?» деди улак чепилдеп. Ач карышкыр макул болуп, койругун көтөрүп алып, даң салган бойдон тоон ашып, кара эчкиге барды. «Ой, эчке, мен сени жеймин». «Эмне үчүн? Корсагым ачка, буйрубады сенден башка». «Мен бир жегенден чыкпайм. Эртең дагы тамак издемек белең. Андан көрө бул өзөнгө барсаң, чоң боз бээ баткакка тыгылып жатат. Аны 3-4 күн оокат кылбайсыңбы?» «Сеники ырас», деди да ач карышкыр желе жорто өзөнгө келди. Боз бээни көргөндө көзү кызарып, шилекей агып, «Эми муну жеймин», деп сүйүндү. «Ой, боз бээ, мен сени жеймин». «Эмне үчүн? Корсагым ачка, ылайыктуу жок башка». «Эмесе жакшы болуптур. Оолу мени баткактан чыгарып, анан жегин». Карышкыр макул болду да боз бээни араңдан зорго баткактан сүйрөп чыкты. «Эми жейинби?» деп тиштерин арсайтты. «Жейсиң. Бирок сен оолу менен туягыма өзүңдүн ким экениңди жазып коюп, анан жегин», деп бээ туягын тосту. Туягына кат жазып жаткан кезинде боз бээ кош аяктап жыга тепти да өзү оюн салган бойдон жөнөп кетти. Ач карышкыр ордунан туруп, сендиректеп басып, арманын айтып баратты. «Карчыганы жебеген кайран башым, кулач чучук жебеген курган башым, ак улакты жебеген аңкоо башым, кара эчкини жебеген каткан башым, балчыктан байтал суурган балбан башым, таманына кат жазган молдо башым тарс этире тептирип өлүп кала жаздаган